Бишкектеги полигондогу таштандынын 70%-ын кайра иштетсе болот. Калган 30%-ы иштетүүгө жатпайт. Таштандылар ыргытылгандан кийин абаны, топуракты, сууну булгап, метан бөлүп чыгарып климаттын тез ысышына шарт түзөт. Кайра иштетүүгө мүмкүн болгон калдыктар чеки зат болуп эсептелет. Аны сорттоп, кабыл алуу бөлүмдөрүнө өткөрүш керек. Мисалы, макулатураны 6 жолу кайра иштетсе болот. Ал үчүн кагаз таза, кургак болуш керек. Бирок ламинацияланган даарат кагаздарды, суу болуп калган салфеткаларды кайра иштетсе болбойт. Айнек идиштерден ак, жашыл өңдүү бөтөлкөлөрдү, банкаларды кайра иштетсе болот. Ал эми жана лампочка, күзгү, кара өңдүү бөтөлкөлөр иштетилбейт. Калай, консерва, алюминий банкаларды иштетсе болот. Бирок газ баллон, аэрозолдун сырттары иштетилбейт. Ошол эле тиш щетка, тиш пастанын кабыгы, бир жолу колдонуучу пластик идиштер, майдын бөтөлкөлөрү, мисалы соктун тетрапак упаковкалары, балдардын памперстери иштетилбейт. Тамак аш калдыктарынан биогаз, жер семирткич чыгарса болот. Бардык медициналык жана электрондук калдыктар кооптуу таштанды болуп эсептелет.